20 күндүк мугалим. 2-бөлүк. Таң атпай Периште дарыларын ичип, уколун алып чыгып кетти, дипломун көтөрүп. Шаардын четиндеги мектепке барып, директор менен сүйлөшүп, документтерин тапшырып, ишке жайгашты. Директор бир шарт менен ишке алды. Шаардык мектепке бир айылдан келген 9-класстын 15 окуучусу бар. Ошол класста окутаарын, ошол класска класс жетекчи болоорун, бирок ал класстын окуучулары абдан шок, кеп укпаган балдар экенин, ал класска бир айда 8 класс жетекчи дайындалып, жада калса мектептеги бардык мугалимдер сабак өтүүдөн баш тартып жатканын айтты. Периште макул болду. Жакшы маанайда бийик ураан менен мектептин босогосун бисмиллах деп аттап, сабакка даярданып кирип барды. Класска кирсе окуучулар ызылдап, бири топ ойносо, бири нан жеп отурат. Кыздар жасанып отурушса, бирөө полдо жатат, ырдап. Аны көрүп Периште эмне кылаарын билбей өзүн тааныштыра баштады. Эч ким укпады. Билал ортодон чыгып, "Охо, Алия, бул канчанчы мугалим?" деди күлүп. Анда Алия 12 деп жымыңдады. Бир убакта Периште доскага "Өлүм жакшы" деп жазды. Анда Билал "Эжекенин өлгүсү келгенбейм" деп каткырды. Баары күлдү. Анда Периште кайра доскага "Менин 30 күндүк өмүрүм калды" деп жазды айласы кеткенде. Баары тынч болуп карап турду да, Билал "Биздин көңүлүбүздү буруш үчүн айтып жатасызбы? Болбодуңуз сиз" деп класстан бардык окуучуларды алып чыгып кетишти. Периште ойлонуп отуруп абдан ыйлады. Өзүнүн мугалимдерди шылдыңдаганын эстеп, "Эх, Кудайым, канчалык устасың. Кайтаар дүйнө дегениң ушулбу?" деп кайра көз жашын арчып пландап баштады.